Так, бисмилlah, элхамдулилlah. Бир кызыктуу нерсени айтайын. Адам негизи пампарасатыбыз болуш керек да, өзгөчө мусулмандардыкчы. Эмне, качан, кантип, ким, эмне кылып кандай кылып каяктан келип атат дегендейчи. Адам баласы дайым жашоодогу ар кандай бир кырдаалдарды, жашоонун ар кандай тармактарында чөйрөсүндө шаардын, айылдын, үйдүн, дүйнөлүк, планеталык деңгээлде дайым ой жүгүрүп жүрүш керек да. Эмне болуп атат депчи. Ар нерсени маалыматты, ар нерсени мындай сиңире бербейчи. Ар нерсеге ишене бербей. Алла Таала өзү айтат Курандачы. Силерге бир кандайдыр бир илимсиз адамдан келген маалымат келсе дейт, сөз ал маалымат текшергиле дейт да, жөн ишене бербегиле дейт. Ана пайгамбар алейхиссалам айткан, сага кандай гана бир маалымат келсе, аны текшербей ар кимге айта берсең, сен жалганчы катары, мындай ошол сага күнөө катары сага жетиштүү дейт да. Мусулман адам ошондой айткан пайгамбар алейхиссалам. Мусулман адам дейт, өзүнүн бирөөнүн акысын жебейт дейт, урлук кылбайт дегендей да. Анан өзүнүкүн да жедирбейт дейт да. Байкашымча көпчүлүк калк негизи мындай ээрчиме болот экен да. Бирөөсү А десе ошондой экен дейт, бирөөсү Б десе ошондой экен деп болот. Ошого маселе мисалы үчүн мынакей акчалар жөнүндө бир пикир ошо ысыгында айтып коеюн дедим мен эмчи. Мен мындай көркөм сүйлөй албайм, ирети менен мындай ошо как она есть ошо айта берейин. Мына көрдүңүздөр, акчаларда сүрөттөр турат мынакей кыргыздын акчалары, артында мынакей алдында жана адамдардын улуу, атактуу, аты чыккан бир чыгаан инсандар, артында кандайдыр бир тарыхый, географиялык бир жайлардын сүрөтү экен. Ногу 200дөгү жакшы түшүнбөй койдум, көл окшойт Үсүк көл кээде толкуйт деген, ногу Гескен, ногу Күмбөзкен. Бул Күмбөзкен да, мынакей. Эми не деп ойлойсуңар? Мисалы, акчага ушуларды койгондо кимдер чечет? Мисалы, Алыкыл Осмонов мынакей. Ошол акчаны чыгарып атканда бир кандайдыр конкурс жарыяланат да, туурабы? Анан улуттун тарыхында кандайдыр маанилүү бир сүрөттөр коюшат да. Маанилүү деп эсептеген өздөрүчө. Что есть, чем богатый дегендейчи. Эми мынакей мына жерде жана Дуюнгуттан чыгарганда неме кылдым, Өзбекстан акчаларын карагыла. Бул жерде 50 000 сом. Бул деле бир архитектуралык бир курулуш экен да. Бuyagында бир жаныбарлар экен. Кыскасы жанагындай курулуш экен да, курулуш. Бuyagында алдында эч нерсе жок экен. Бул өзбектердики мынакей. Өзгөчөлүгү мисалы ошо бүркүт, ошо адатынча дыйканчылык, эмне менен иш кылат экен мынакей. Дыйканчылык, ошо талалар, эгин талалар бар экен билсек болот мынакей. 1000 сом дейт. Ошо эмне сөздөр байкатабыз? Эч кандай сөз жок, ашча сөз жок, туурабы? Ошо ашча сөз жок мынакей. Келинади дейт, Амир Темир музейи дейт, мынакей. Ашча бир лозунгдар жок, же туурабы? Биз чындык үчүн күрөшөбүз деген ошол сыяктуу эч кандай лозунг жок. Кыргыздарда деле эч кандай лозунг байкабадыңар, туурабы? Эч кандай бир аттары ошол эч нерсе байкабадык. Болгон жерде ырсаптар бар экен. Так. Но Индиянын акчасы. Аларда пил, ушулар ыйык жаныбарлар окшойт деп койдум. Но сөздөрдү түшүнбөдүм, бул да бир нерсени билдирсе керек. Бул Махатма Ганди адашпасам, Махатма Ганди экен, мынакей жаныбар. Ошол адамдардын, ошол коомдун тарыхында, жашоосунда, идеологиясындагы бир маанилүү нерселерди тиркешет. Демек, бул тарыхында улуу адам экен да. Англисче жазылып турат. I promise to pay the bearer the sum of the rupees дейт. Мен оюмча, мен убада берем, бул акча рупий да, рупий ар жерде кабыл кылынат дейт. Бул жерде кол коюлуп турат. Говернер деген. Бул по-моему улуттук банктын бир немеси окшойт да. Убада берем, бул акчаны любой жерде кабыл кылат дегендейчи. Улут мамлекеттик центральный банк, мамлекет кепилденген неме экен да. Резервный банк Индия дейт мынакей. Бир кандайдыр бир идеологиялык сөз жок эч кандай, туурабы? Байкадыңар да. Бул Пакистандыкы. Пакистанда адашпасам 200 миллиондой мусулман жашайт. 99% мусулман да. Мынакей ай, жылдыз. Бул арабча бир сөздөр экен, маанисин билбейм. Көрдүңүздөр, мечит идеологиясында, демек, тем более Пакистан ислам мамлекет деп айтылат да. Бул да рупий экен, Пакистанда, Индиядан бөлүнүп чыккан да негизичи. Бир жылдары согуш болуп, мусулмандар өлүп чыккан.
Файзал мечит, Исламабадтагы Файзал мечит экен да, мынакей мечит. Мынакей өздөрүнүн бир эл өзүнүн идеологиясында, жашоосунда, тарыхындагы маанилүү бир нерсени кылган да. Так, эми эң кызыгы мынакей Америка АКШ доллары, өзгөчөлүгүн байкагыла. Өзгөчөлүк мынакей. In God we trust. Биз Кудайга ишенебиз деген сөз. Бул бир. Андан сырткары Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum деген жазуу турат. Бул АКШнын не деген сөз экен бул жерде? Так, бүркүттүн үстүнө сөздү. Так, көрө албай койдук жакшыча. The note of legal tender for all debts, public and private. Washington. Түшүнүктүү. Бул өзгөчөлүк байкагыла. Башка өлкөлөрдүн акчаларында билбейм кандай экен, бирок биздин мынакей. Биз светтик өлкөбүз, анан демократия бир нерселер айтышат кээ бир бизде адамдарчы, теңирчи, башкаларчы. Анан АКШ ошолорду мисал кылышат, бирок Европа мамлекеттеринде мамлекеттик дин катары христианство таанылган мамлекеттер бар. АКШ болсо мынакей долларында жазабат, биз Кудайга ишенебиз депчи. Эч кандай кысым жок сыяктуу да, мисалы үчүн. Многого маани бергиле мынакей. Буну азыр биз бияктан көрөбүз, карагыла. Google'дан. Мына жерде мына сайт мындай котормосунда азыптыр да. Annuit Septus дегенде Всевышний одобрил то, что мы начали. Кудай биз баштаганды колдоду дегенде мындай экен да. Бул эми ушул сайттын немеси боюнча, пикир боюнча. Бирок Википедия боюнча карай турган болсок, но Annuit Coeptis деген сөз он одобрил наши начинания дегенди билдирет экен да. Латынча. Дословный перевод. Ал биздин баштаган ишибизди колдоду дегендей сөзчү, батасын берди дегендей сөз да мындай. Алдина Novus Ordo Seclorum дегенди новый порядок веков дейт. Көрдүңөр да. Демек, доллардагы сөз эмнени билдирет? Биз Кудайга ишенебиз. Ал биздин баштаган ишибизди колдоду. Дүйнөлүк жаңы тартипти орнотуу боюнча дегендей да. Бул бир сигнал. Билем, ошондой всемирный заговор боюнча, теория заговора деген видеолор жүрөт интернеттердечи. Эми канчалык чын, балким чындыр. Эмне дейм келет мынакей. Улут өзүнүн идеологиясын тандап ар жерде чагылдырса болот да. Мынакей. Еще да бир нерсени айтып коеюн, балким билбегендер бардыр. Бул ачык маалымат. Америка деп эле неме кыла беребиз, даңазалай беребиз, бирок АКШнын резервный банк барго, улуттук банкы мамлекетке карабайт. Ал жеке адамдар карайт. Жеке банкирлер карайт. Кимге жаңылык, кимге жаңылык эмес билбейм, бирок ошол мамлекет түптөлгөндөн бери 19-кылымда түптөлгөн беле, 18-чи азыр так эсимде жок. Томас Джефферсон түптөсө керек эле, адашпасам, 50 штаты. Ошол банкын жеке адамдар түптөгөн. Жеке адамдар карайт, мамлекетке карабайт. АКШ өкмөтү ошол резервный банкка канча триллион доллар карыз. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол мамлекет, АКШ мамлекети, мисалы мен жеке ошондо мен жыйынтыгым боюнча, эгер ошол чын болсо, толугу менен көз каранды мамлекет деп айтыш кыйын да. Элестеткиле, мисалы Кыргызстандык. Мисалы Кыргызстан 1924-жылы түптөлдү деп эсептейли. Анан бир-эки байлар, мисалы үчүн да, көпөстөр, содагерлер банк ачты дагы, анан Кыргызстанда ошо сомду кыргыз өкмөтүнө сатып атат да. Кыргыз өкмөтү элестеткиле бир-эки байга карыз канча миллиард доллар. Бул көз каранды өлкө болуп саналат турабы? АКШда билесиңер да, улут жок. Аякта американец деп коет. Метистер, жалаң метистер жашайт Америкада. Ошого анан биздин Кыргызстанда бар мусулманбыз да, алхамдулилла, иншалла. Биз өзүнүн идеологиябызды уялбай, керек болсо мындай сыймыктанып карманышыбыз керек. Керек болсо даңалзалаш керек. Башкаларга айтыш керек мына биздин идеологиябыз жок үчүн азыр кыргыздар өзара бири-бирине сен атеист, сен паланча, Европа, сен батышчыл, сен тигиндей деп андай итмишик болуп атабыз да. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттерден эч кандай бир идеология карманылбайт да. Жок идеология. Ар ким өзүнүн каалаган динин тутат. Ошо. Ассаламу алейкум.